Кыргызстан тарыхы 8-класс. Бүгүнкү сабактын темасы падышалык Орусиянын административдик, агрардык жана алык-салык саясаты. Бүгүнкү сабакта аймактык административдик бөлүнүшү, башкаруу түзүлүшү, падыша өкмөтүнүн жер саясаты, Орус-Украин дыйкандарынын Кыргызстан аймагына көчүп келиши жана салык саясаты жөнүндө билимдерге ээ болосуңар. Аймактык административдик бөлүнүшүнө токтолсок, Кыргызстандын аймагы толугу менен Россия империясынын карамагына өткөндөн кийин административдик башкаруу киргизиле баштаган. Ага чейин кыргыздар уруулук түзүлүштө жашап, аймактык жактан атайын администрациялык жактан бөлүнгөн эмес. 1865 жылы түндүк батышта Арал деңизинен түштүк чыгышта Ысык көлгө чейинки аймакта Түркстан облусу негизделген. Ал облус 1867 жылы Түркстан генерал-губернаторлугу деп өзгөртүлгөн. Анын курамында Жети Суу, Сырдарья, Самарканд кирсе, ал эми 1876 жылы бул генерал-губернаторлуктун курамына Фергана облусу кирген. Ошентип облустар өз ичинен уездерге, уездер болуштуктарга, болуштуктар айылдарга бөлүнгөн. Ал эми төмөнкү таблицадан көргөндөй 65 жылы Түркстан облусу түзүлдү. Ал облус 1867 жылы Түркстан генерал-губернаторлугу деп аталган. Бул генерал-губернаторлукка караштуу 4 облуска бөлүнгөн. Ал облустар Жети Суу, Сырдарья, Фергана жана Самарканд болду. Бул областтарга тиешелүү уездерди атасак, Жети Суу облусунун курамына Ысык көл, Верный, Токмок, Копал, Сергиопол, Жаркент уездери кирген. Ал эми Сырдарья облусунун курамына Улый Ата, Ходжент, Жизак, Ташкент, Чымкент, Түркстан, Казалы, Перов кирген. Фергана облусунун курамына Анжиян, Исфара, Кокон, Маргалаң, Наманган, Ош жана Чуст кирген. Башкаруу түзүлүшү. Болуштарды болуштуктар башкарган. Алар старшындар менен бирге 3 жылдык мөөнөткө шайланышкан. Болуштар элге жалпы көз салып, ал эми старшындар болуштарга баш ийишкен. Мындан тышкары бийлер жана казылар деп аталган башкаруу аппараты да болгон. Бийлер көчмөн калк арасында адатка айланып калган сот ишин жүргүзүшкөн жана күнөөкөрдү айыпка жыккан. Казылар отурукташкан калк ишинде сот ишин башкарган. Тагыраак айтканда, шариятка таяп, чечим чыгарып, жаза берген. Ошондой эле падыша өкмөтүнүн жер саясаты да ишке кирген. Ага токтоло кетсек, 1867 жана 1891 жылдары кабыл алынган жоболорго ылайык көчмөн мал чарбачылыгы менен кесиптенген элдин чарба жүргүзгөн жерлеринин баары мамлекеттин менчиги деп жарыяланган. Жерге мал жайганы, эгин эккени үчүн жердин анык ээси болгон кыргыздар мамлекетке
жер акысы катары салык төлөп калышкан. Жайлоолордогу жана кыштоолордогу жайыттарды жамааттык негизде пайдалануу тартиби мыйзамдаштырылган. Түштүк Кыргызстанда калк отурушташкан ойдун жерлерде алгачкы жылдары жеке менчик жер, мүлк жана мечит медреселерге таандык жер ээлиги вакуф сакталып калган. Кийинчерээк падышалык бийлик аларды дагы жоюп жиберген. Колониялык башкаруу жылдарында Кыргызстандын аймагына орус украиндер көчүрүп келине баштаган. Көбүнчө булар дыйкандар болушкан. Алар келгенден кийин дыйканчылыкка ыңгайлуу, суусу мол өрөөндөргө келип отурукташкан. Кыргыздарга тиешелүү жерлерди тартып алышкан. Ошентип кыргыздар талааларга, бийик тоолуу, таштактуу жерлерге айдалган. Өзгөчө Чүй жана Ысык көл аймагына келгиндер көп отурукташкан. 1868-1883 жылдары Жети Суу облусуна 36 орус украин кыштактары негизделген. Алар жалпы жонунан 2500 түтүндү түзгөн. Келген дыйкандарды 15 жылга салыктан бошотуп, акчалай суудаларды беришкен. Ар бир дыйканга 30 десятинадан жер берилген. Же болбосо 1 десятина 1,2 гектар жерге барабар болгон. Демек, ар бир дыйкан канчадан жер алгандыгын эсептеп көргүлө. 1914 жылга карата 4 миллион теше жер орус украиндерге берилген. Көчмөн калк жана отурукташкан калктардан салыктар да алынып турган. Ал салыктардын ар бирине токтоло кетсек, көчмөн элдер түтүн башына салык төлөшкөн. Ар бир түтүн 19-кылымдын 60-70 жылдары 2 сом 75 тыйындан салык төлөгөн. 1882 жылы салыктын өлчөмү 4 сомго жеткен. Ар түрдүү салыктар көбөйүп жүрүп отуруп, 1914 жылы, тагыраак айтканда, Биринчи дүйнөлүк согуш мезгилинде салыктын өлчөмү 15 сомго жеткен. Отурукташкан калк салыктын 2 түрүн төлөгөн. Алар хараж жана танаптык салык. Хараж салыгы эгин аянттарынан алынган. Танаптык салык бак-дарак, мөмө-жемиш, жашылча өстүрүлгөн жерлерден алынган. Танаптык салык акчалай болгон. Ал эми хараж болсо түшүмдүн 10% алынган. Кийинчерээк эгин эгилбей, бош жаткан жерлерден дагы салыктар алына баштаган. Ошентип, бүгүнкү сабагыбыз соңуна келди. Кийинки сабакта амандашканга чейин сак саламатта болгула.